Республикалық кеңешменин урматтуу катышуучулары, кымбаттуу меймандар жана кадырлуу эл аралык өнөктөштөр, урматтуу депутаттар жана өкмөт мүчөлөрү. Бүгүн өлкөбүздүн булуң бурчунан социалдык контракттын негизинде социалдык жардам алган жарандар залга чогулуп, элибиздин алга умтулуусу жана өнүгүүсү үчүн бар күчүбүздү кантип бириктире алабыз деген олуттуу маселени талкуулоо үчүн жаңы кадам социалдык мобилизациялоо боюнча жалпы республикалык кеңешмеде сөз сүйлөштү. Социалдык мобилизация бул коомдун бардык негизги кызыктар тараптарынын жалпы максатка жетүүсү үчүн биргелешип иш алып баруусуна пландаштырылган процесс. Бул эң оболу ырысалды ынтымак деген кыргыздын макалында айтылгандай, ынтымакка келүү бир максатты көздөө. Бул социалдык мобилизация жалпы журтубуздун башын бириктирип, колдоп коштой турган жалпы элдик милдет. Мындай өтө маанилүү жалпы республикалык кеңешмеге катышып жатканыма мен дагы кубанып турамын. Бүгүнкү кеңешменин жүрүшүндө жалпы ишибизге дем берүүчү баалуу сунуштар айтылды, жаңы идеялар жаңырды десек болот. Азыр биздин кызыбыз айтып кеткендей. Эми алардан туура жыйынтык чыгаруу менен натыйжа бере турган пландарды мерчемдейбиз деп ишенем. Иш чаранын урматтуу катышуучулары, мына ушундай маанилүү кеңешмеде мен дагы айрым ой пикирлеримди, сунуштарымды ортого салып сиздер менен бөлүшө кетейин. 2021 жылы январь айында жамы журтубуз мага эң бийик, ары ардактуу жоопкерчиликти жүктөө менен мамлекет башчылыгына шайлагансыздар. Ошол кезде өлкөнү кандай абалда кабыл алганым эсиңиздерде болсо керек. Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган пандемиянын кесепеттери аз келгенсип, акыркы 80 жыл аралыгындагы эң олуттуу геосаясий конфликттердин натыйжалары соңку 3 жылдан бери чоң сыноо болуп келе жатканын жакшы билесиздер. Пандемиянын казалуу июль деп атыккан үрөй учурган оор учуру азыр деле далайлардын эсинен кете элек. Бул эгемендик жылдарында башыбызга түшкөн эң оор сыноо, чоң кырсык болду. Мына ошондо биз мамлекетибиздин абалын, башкаруунун деңгээлин, компетенттүүлүгүн, биздин медицина тармагы толук талкаланып, жок болуп баратканын, мындай кырдаалга даяр эмес экенибизди көргөздүк. Мындай кысталыш абал али күнгө чейин менин эсимде. Ал кезде мамлекеттин казынасында каражат жокко эсе болчу. Сырттан 320 миллион доллар карыз алып, эмгек акы, пенсия менен жөлөк пулду жаап жаткан учур экен. Мындай шартта медицина, билим берүү жана башка элдик кызматтарга мамлекеттик каржылоону көбөйтпөстөн тескерисинче кыскартышым керек болчу. Анткени билесиздер, так менин президенттик мөөнөтүмө жылына 350-400 миллион долларлык тышкы карызды төлөө мезгили туш келди. Дүйнөлүк коомчулуктагы Кыргызстан эми кандай абалда болор экен деп сын көз караш менен карап турушкан. Кеңешчилерим, менин жардамчыларым мага бюджетти кескин кыскартып, кесип, бардык каражатты мамлекеттик карызды төлөөгө жумшоо керектигин айтышты. Албетте мен буга макул болгон жокмун. Себеби карапайым элдин жашоосу кандай оор абалга кептелгенин мен жакшы билчүмүн. Ар ойлонуп, терең салмакта олтуруп, командам менен аракет кылып, мамлекеттик кирешени дээрлик 3 эсеге көбөйтүүгө жетише алдык. Ички дүң продукциянын көлөмүн 2 эсеге көтөрдүк. Тышкы карыздарды төлөп эле тим болбостон, айлык акыларды, пенсия менен жөлөк пулдарды көтөрдүк, мектептерди, бала бакчаларды, жолдорду сала баштадык. Дагы канчалаган ири объектилер мына ушул күндө курулуштары жүрүп жатат. Башка көрсөткүчтөргө токтолбой эле коеюн, айтор эң негизгиси өткөн 3 жылдан бери мамлекеттин тышкы карыздарын төлөп жатканыбыздын оорчулугун элибизге сездирткен жокпуз. Мындан кийин дагы элибизди санаага салбай, тышкы карызды мамлекеттин дараметин күчөтүү менен төлөп турабыз. Бүгүн эми жетишкендиктерибизге токтолбой эле коеюн, айтайын дегеним, азыр деле бизди жакырчылык, кымбатчылык, жумушсуздук курч көйгөй болуп жатканын жакшы билем. Кабатырлануу менен күн сайын ойлонуп, толгонуп, тынчсызданып келем. Өзгөчө азык-түлүк кымбаттоонун үстүндө болуп жатканын көрүп турамын. Бир катар продуктулардын баасы 2022 жылга салыштырмалуу дээрлик 1,5 эсеге өстү. Бизге экономикасы алсыз өлкө тапшырылганын мурда эле билчүмүн.
бирок өзүбүз эч нерсе чыгара да албай калганыбызды мен бийлик башына келгенде көрүп билип ардандым, ачууландым. Азык түлүк коопсуздугун камсыздоо тууралуу көп жылдардан бери айтылып келатканы менен мунун баары курулай сөз бойдон эле кала бериптир. Жада калса этти да, жашылча жемиштерди да чет өлкөдөн импорттоп ташыганга мажбур болуп калыптырбыз. Өткөн 2 жылдын ичинде буудай, кумшекер, суу май, күйүүчү май, мазут, дизелдик отун, курулуш жана өнөр жай товарларына болгон дүйнөлүк баалар эбегейсиз кымбаттаганын дагы жакшы билесиздер. Муну менен импортко жана тышкы экономикага көз каранды болгон өлкө катары кымбатчылыктын толкунун баштан кечирип, дүйнөлүк инфляция өлкөбүзгө өз залакасын тийгизүүдө. Ошентсе да биз өтө көп күч жумшоо менен макроэкономикалык туруктуулукту коргой алдык. Жыйынтыгында 2022 жылдын апрель айында мугалимдердин, дарыгерлердин, социалдык тармактын жана маданият ишмерлеринин, муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлердин, күч органдарында иштегендердин жана аскер кызматкерлеринин, чек арачылардын эмгек акыларын олуттуу жогорулатканыбыз эсиңиздерде болсо керек. Акыркы 2 жылда Кыргызстан реалдуу эмгек акынын өсүшү боюнча Евразиялык экономикалык бирликте лидер болуп келе жатат. Айлык акынын өсүшү инфляциянын деңгээлинен жогору болгондугу үчүн биз жакырчылыктын андан ары тереңдешине бөгөт кое алдык. Ошондой болсо дагы көптөгөн кыргызстандык үй бүлөлөрдүн азыркы жашоо шарттары оор болуп атканын жакшы билемин. Балдардын мектеп түйшүгү, тамак аш маселеси, үй бүлө багуу сыяктуу көйгөйлөрдү сезип турабыз. Мындай түйшүк менен күн кечирген жарандарыбыздын турмушун жаныма жакын кабыл алам. Ал эми аялуу калкыбыз, майыптыгы бар адамдар, жалгыз бой энелер, жетим балдар үчүн кымбатчылык кандай оор болуп жатканын айтпаса да белгилүү. Ошондуктан азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу менен элибиздин жашоо шартын жана турмуш деңгээлин реалдуу жогорулатуу, бакубатчылыкты орнотуу менин эң маанилүү милдетим. Алдыбызга койгон максатты дээрлик көпчүлүк элибиз колдоп келе жатат. Буга жүргүзүлгөн социалдык сурамжылоолор, анын ичинде эл аралык социологдордун изилдөөлөрү күбө. Алардын жыйынтыгына таянсак, өткөн жылы тигилже бул себептерден улам жашоосу начарлап кеткен үй бүлөлөр дагы биздин саясатка ишеним артканы ачыкталды. Бул үй бүлөлөрдүн ооба азыр биз үчүн кыйын, бирок эртеңки келечегибиз жакшы болот деген ишеништери мага күн сайын алдыга койгон максаттарыма жетүү үчүн талыкпай эмгектенүүгө, алардын үмүт тилегин, ишенимин актоого чоң күч, чоң дем, чоң түрткү берип келет. Албетте өлкөнүн жаркын келечегине болгон мындай зор ишеним жана бекем сабыр үчүн эл журтубузга терең ыраазычылык билдиремин. Маселен, биз быйыл Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракесине карата көптөгөн жаңы ишканаларды, өнөр жай объектилерин ачып жатабыз. Символикалуу түрдө 100 жылдыкка 100 ири объектини ачууга кириштик. Буга кечеги Таласка болгон сапарымдагы жаңы аэропорттун Бала Саруу КЭСинин ачылышы мисал. Жылдын экинчи жарымында мындай ишканалардын бир нечесин апта сайын ача баштайбыз. Быйыл өкмөт менен жергиликтүү бийликтин алдына жумуш орундарын түзүүнү негизги тапшырма катары коюп келатам. Жергиликтүү бийлик, республикалык органдар кичинекей цех болобу, жер жемишти кайра иштетеби, туристтерди кабыл алган эс алуучу жай, кафе же соода түйүндөрүн ачабы, айтор ар бир чакан жана ири ишкерге колдоо көрсөтүшүңөр керек. Сиздер жакшы билгендей, мен 2005 жылы депутат болуп шайланып, саясатка келгенге чейин ишкерлик менен алектенгенмин. Бирок 1990 жылдары ийгиликке жетүү абдан кыйын болгону али күнчө эсимде. Айтайын дегеним, мен ишкерлик кылуу канчалык кыйын экенин жакшы билемин. Ишкерлер жеке эле өзүлөрүнүн үй бүлөсүн камсыздабастан башкаларга да жумуш орундарын түзүшөт. Алардын эмгек акысын кантип төлөйм деп түнү менен уктабай түйшөлүп турушат. Мына ушундан эле ишкерлик кылуу канчалык кыйын экенин, чыдамкайлыкты, чарчабай, чаалыкпай күнү түнү эмгектенүүнү талап кылаарын билсе болот. Жеке бизнестин түйшүгүн жакындан түшүнгөнүм үчүн үстүбүздөгү жылдын март айында дээрлик көпчүлүк чакан жана орто ишканалар үчүн социалдык төлөмдөрдүн пайызын 27%дан 12%га чейин төмөндөтүү боюнча атайын жарлык чыгардым. Бул чакан жана орто бизнестин жүгү жеңилдесе деген тилегим эле.
Мындан сырткары көптөгөн мамлекеттик текшерүүчү органдар ишкерлерге кандайча тоскоолдук кылып келатканын дагы жакшы билемин. Буга чейин ишкерлерди текшерүүгө мораторий жарыяланган. Ошентсе да ишкерлерге дагы көмөк болсун деп жыл башында текшерүүчүлөргө дагы бир катуу мораторий киргиздим. Жооптуу жетекчилерге ишкерлерибиз тез арада ирденип алышсын, текшерүүнү шылтоолоп эле тийше бербегиле, жүдөтпөгүлө деп дайыма эскертип келемин. Ал эми азыркы күнү генерал Камчыбек Ташиевдин чечкиндүү аракети менен өлкөдө уюшкан кылмыштуулукту жоюу боюнча тартип орногонун көрүп билип турасыздар. Мындан ары мурункудай көрмөксөнгө салуу, билмексен болуп, коюн колтук алышып кетүү деген болбойт криминалдар менен. Бандиттер тарабынан ар кандай опузалап акча талап кылуу аракеттери дароо мыйзам чегинде тескелет, тергелет, жазаланат. Жеке ишкерлерди эле эмес, кайсы бир адамды коркутуп үркүтүп, акча талап кылгандар дагы мыйзам чегинде эң катуу жазага тартыларын дагы бир жолу эскерте кетейин. Урматтуу мекендештер, бүгүн биз алдыбызга амбициялуу максаттарды коюп жатабыз. Министрлер кабинетинин төрагасынын жетекчилиги астында жакынкы жылдары экономиканын өсүү темпин мындан дагы ыкчамдатып, 2030 жылга чейин экономиканы 2 эседен ашып көбөйтүүгө, башкача айтканда, ички дүң продукциябыздын көлөмүн 30 миллиард долларга жеткирүүсү зарыл деп турабыз. Бул максатка жетебиз деген үмүтүм чоң. Кудай буйрса, элибиздин ишкерлер чөйрөсүнүн колдоосу менен ушул деңгээлге чыгабыз. Эң башкысы, мындай натыйжа 2050 жылга чейин улуттук экономикабызды 200 миллиард акш долларына жеткизүүгө негиз болуп бериш керек. Муну улуу максат, бийик амбиция, жалпы улуттук кыялыбыз десек дагы болот. Биз азыр жакыр мамлекеттердин катарынан чыга алдык. Келечекте күчтүү, дөөлөттүү мамлекет болушубуз керек. Дал ушул сыяктуу эле бүгүнкү күндө ар бир ишкер өзүнүн алдына амбициялуу максаттарды жана милдеттерди коюшу керек деп ойлоймун. Ошондо биз мамлекеттин, элдин, бизнес менен коомчулуктун, шаар менен элеттеги калктын бардык катмарынын бирдиктүү жана ынтымактуу аракети менен гана улуттук өнүгүүгө жетебиз. Урматтуу агайын туугандар, биздин өнүгүү жаатында жасап жаткан аракеттерибиз жеке жарандан тарта жалпы журттун бардык катмарынын жашоо деңгээлин жогорулатууга багытталган. Мындан ары саналуу гана чөйрө, бир ууч эле топ байыгандай болбош керек. Буга чейин базар экономикасынын көмүскө колу, өнүгүү кереметин өзү эле жаратып, бардыгыбызды жыргатып, мамлекетибизди гүлдөтүп салат деген неолиберализмдик идеология жайылган эле. Биз мындай принципке сокур ишеним менен жетеленип, канчалаган жылдарыбызды текке кетирдик. Мамлекет начар башкаруучу, экономикада өкмөт эч кандай роль ойной албайт деген кептер айтылып келгенин билесиздер. Бул көз караш мамлекеттин карапайым элдин кызыкчылыгына каршы келген жалган идеология экенин, аны менен эч кандай өнүгүү болбостугун, тескерисинче өлкөбүз тонолуп, таланып, талкаланып жок болуп кете жаздаганына дагы күбө болдук. Эмгек мигранттарыбыздын которгон акчаларына көз каранды болуп, экономикабызда ошол которулган каражаттардын эбегейсиз ролу боюнча дүйнөлүк рекордчуга айландык. Карапайым элибиз аялы, эркеги, жаш карысы дебей, кары картаң ата-энелерин, жаш балдарын аргасыздан таштап чет өлкөлөрдө кор болуп, жер жүзүн кыдырып, иш издеп келгенин кантип унутабыз. Биз мындай көрүнүштөрдүн андан ары улануусуна жол бербейбиз. Мамлекет эл үчүн иштейт. Бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын ар бир чечими, ар бир мыйзамы жана ар бир токтому бир уч топтун же бир нече үй бүлөнүн эмес, бүтүндөй элдин кызыкчылыгы үчүн кабыл алынып жатат деп толук ишендире аламын. Мага Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарынын эч кимди артта калтырбайбыз деген урааны жагат. Кудай буйрса, биз дагы мындан ары эч кимди артта калтырбайбыз. Кымбаттуу кыргызстандыктар, учурда жакырчылык менен күрөшүүнүн жолдорун тыным албай издеп жатабыз. Элибиз улуу максаттарга жетүүгө өзүнүн чечкиндүүлүгүн, жаратмандыгын,
турмуштун оор сыноолоруна туруктуулугун бир нече жолу далилдей алды. Мына бүгүн дагы ушул залга өлкөбүздүн эң демилгелүү өкүлдөрү келишти деп айтсам жаңылышпаймын. Социалдык контракт программасына катышкандар өз турмушун түп тамырынан бери өзгөртүүгө аракет кылуунун, жаратмандыкка умтулуунун, эрктүүлүктүн жаркыраган мисалы десек болот. Биз социалдык контракт программасын 3 жыл мурун Баткен облусунун Кадамжай районунан жана Нарын облусунун Жумгал районунан 100 гана адам катышкан пилоттук долбоордон баштаганбыз. Ойдогудай жыйынтык берер бекен деп байкоо салып, чыдамсыздык менен күтүп жүрдүк. Пилоттук долбоор жакырчылыкта жашаган жана балдарына жөлөк пул алган үй бүлөлөргө багытталган эле. Мындай жарандарды өз бизнесин ачууга жана өз алдынча үй бүлө кирешесин түзүүгө үндөө так ушул социалдык контракт долбоорунун милдети болгон. Бул эксперименттин натыйжасында 100 үй бүлөнүн баары киреше ала баштаганда долбоордун натыйжалуулугу белгилүү болуп, биз кийинки кадамга долбоорду бүткүл республикага жайылтууга белсендик. Ошентип бүгүнкү күндө дээрлик 13 000 адам социалдык контракттын аркасы менен бизнес идеяларын ишке ашырып, жумуш орундарын түзүп, үй бүлөсүнүн жана жергиликтүү коомчулуктун өнүгүүсүнө реалдуу салым кошо башташты. Бүгүнкү күндө социалдык контракттын түздөн түз пайдасы 70 000ден ашуун адамга тийип, аларды жетиштүү турмуш менен камсыздалышына өбөлгө болду. 2 жылдын жыйынтыгын баамдап көрсөк, социалдык контракттын катышуучуларынын 70%дан ашыгы апта сайын 5 000 сомго чейин киреше алышса, 22%дан ашыгы 10 000 сомго чейин апталык киреше алып жатканы белгилүү болду. Бул социалдык келишимге катышкандар үчүн да, жалпы мамлекет үчүн да экономикалык натыйжанын жана жетишкендиктин далили десек болот. Мен учурдан пайдаланып, ушул программаны ишке ашырган Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин кызматкерлерине, жерлердеги адистерге жана активисттерге ыраазычылык билдире кетейин. Урматтуу мекендештер, биз ушул тапта көп кырдуу жакырчылыкты жоюуну көздөп жатабыз. Бириккен Улуттар уюму башында турган эл аралык өнөктөштөр, алардын катарында бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы, ЮНИСЕФ, Дүйнөлүк банк, бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму, Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы жана башка эл аралык уюмдар менен бирдикте мамлекетибиз билимге, медицинага, мамлекеттик кызматтарга, коопсуздукка болгон же болбосо маалыматка жеткиликтүүлүктүн жетишсиздигинен келип чыккан көп кырлуу жакырчылыкты жоюунун үстүндө иштеп жатабыз. Азыр бардык аракеттерибизди тизмектеп, майда чүйдөсүнө чейин айтып бергенге убакыт тар болууда. Ошентсе да, мектептеги билим берүүнү трансформациялоо маселеси эң башкы артыкчылык экенин, ал менин жеке көзөмөлүмдө болуп жатканын айта кетейин. Биз бул программаны алтын казык деп бекер жеринен атаган жокпуз. Экономика, каржы, айыл чарба жана башка кандай гана программалар болбосун, бардыгы ушул билим берүүгө көз каранды. Эң негизги мамлекеттик приоритет, эң маанилүү инвестиция, эң баалуу жана эң ыйык улуттук кыялыбыз гүлдөп өнүгүүгө карай эң туруктуу жана түз жолубуз билимдүү жаштар аркылуу ишке ашарын жакшы билишибиз керек. Биздин балдарыбыздын дүйнөлүк эмгек рыногунда татыктуу орун ээлеп, атаандаштыкка тең таймаша турган дүйнөлүк деңгээлдеги илим билимге ээ болуш үчүн алдыбызга максат коюп жатабыз. Мен ар бир мамлекеттик жана жергиликтүү жетекчини, ар бир мыйзам чыгаруучуну эле эмес, ар бир ата-энени, ар бир атуулду жана ар бир активистти мектеп трансформациясын колдоого чакырамын. Биз татыктуу келечекке умтулуу менен алдыга илгерилешибиз керек. Ардактуу замандаштар, бүгүн мен өкмөттүн алдына бир катар тапшырмаларды койгондугум жөнүндө, ошондой эле жүргүзүлүп аткан иштердин айрым жыйынтыктары тууралуу сөз кыла кетейин. Жарандарыбыз жаш улгайып, кутман куракка келген кезде жакырчылыкка туш болуп, ар бир тыйынды санап, баарын үнөмдөөгө аргасыз болгондо өзгөчө кыжырданган абалга кептелишет. Пенсия курагында татыктуу өмүр сүрүүгө каражаты жол бербей турганы бул акыйкатсыздыктын акыйкатсыздыгы десек туура болот. Так ушул себептен 2021 жылы Конституцияга өзгөртүүлөр киргизилип жатканда пенсия менен жөлөк пулдар жашоо шартын камсыздандыруу минимумунан
кем болбошу керек деген пунктту киргизгенбиз. Урматтуу аталар, апалар, ушул жылдын 1-октябрынан тартып социалдык фонд тарабынан дайындалган бардык пенсиялар 6800 сомдон кем эмес өлчөмдө болоорун сиздерге чоң кубаныч менен жарыя кылып кетейин. Мен бул мөөнөттү тездетүүнү өтүндүм. Кудай буйрса, пенсияны жогорулатуунун 1-этабы 1-июлдан башталат. Бул багыттагы иштерди уланта беребиз. Социалдык төлөмдөрүбүз менен жөлөк пулдарыбыз да жашоо минимумунан жогору турган чекке тез арада жеткирүү үчүн талыкпай иштейбиз. Ооба, албетте, буга бир нече жылдар керек, ошентсе да бул максатка биз сөзсүз жетебиз. Жакында эле томолой жетим балдар үчүн 500 000 сомдук келечекке салым балдар аманатын ишке киргиздик. Ар бир томолой жетим 18ге чыкканда колдоруна 500 000 сомдон алат. Бул каражатты балдар билим алуу максатында жана ипотекага үй алыш үчүн баштапкы төлөм катары колдонушса дагы болот. Биз балдарыбыздан эч нерсе аяган жокпуз, аябайбыз дагы. Убагы келгенде баарын ордордуна коебуз. Буйрса, балдарыбыздын жөлөк пулдарынын өлчөмүн дагы көбөйтөбүз. Акыркы убактарда балдарга карата зомбулук жана ушул сыяктуу жагымсыз фактылар көбөйгөнүн дагы байкап атабыз. Мамлекет бул маселени эч качан көңүл сыртында калтырбайт. Биз ар бир баланын бакубат жашоосу үчүн жооптубуз. Ошондуктан 1-июнь балдарды коргоо күнүн утурлай, балдар боюнча атайын социалдык кызматкерлеринин жаңы 550 штаттык бирдигин ачып жатабыз. 550 көпөйтүп жатабыз. Балдардан үнөмдөөгө акыбыз жок дегенибизде эле, балдар менен иштей тургандардын штаттык бирдигин дагы көбөйтүү бул зарыл, анткени балдар менен абдан тыгыз иштеш керек болуп жатат. Жарандарыбызды турак жай менен камсыздоо багытында чечкиндүү иштер кызуу жүрүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу мамлекеттик кызматта иштегендерге гана эмес, жеке жактарга дагы ипотекалык негизде кезексиз батирлүү болуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Республикабыз боюнча 11.495 батир курулуп жатат. Анын ичинен ушул жылдын аягына чейин 5.503 кезекте турган үй бүлөлөргө батирлер берилет. Мындан сырткары мүмкүнчүлүгү бар 50% алдын ала төлөй алган жарандарыбызга өзүнчө программа менен иш баштадык. 50% алдын ала төлөсө, 50% мамлекет тарабынан 15 жылга чейин ипотекалык негизде төлөп беребиз. Бул мурдатан кезекте турган жарандарыбызга тоскоол болбойт. Мурдатан бери кезекте турган жарандарыбыз бүгүн үй алам деп, алардын кезеги бузулбайт. Ошондой эле ушул жылдын аягына чейин 12.000 батирдин курулушу башталат. Урматтуу мекендештер, өспүрүм балдарыбыздын тагдырына келсек. Эгерде кайсы бир баланын кыйынчылыкта, турмуштук оор кырдаалда турганын көрсөк, мамлекеттик социалдык органдарга кабарлайлы, кайдыгерлик кылып басып кетсек, кейиштүү абалга туш болоорун унутпайлы балдарыбыздын. Бул ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкердин, өлкөнүн ар бир мекенчил жаранынын милдети деп эсептеймин. Кыргызстандагы ар бир наристе, ар бир бала, ар бир өспүрүм мамлекеттин жана ар бирибиздин камкордугубузда болушу кажет. Ата мекенибизде ар бир балага кам көрүлүшү зарыл. Мындан сырткары, медицина тармагында чиеленишип калган бир топ көйгөйлөр чечилбей келатат. Бүгүнкү күндө президенттин администрациясы кыска жана орто мөөнөттүү олуттуу пландарды иштеп чыгуунун үстүндө. Бирок элибиз мындай келечектүү чоң пландардын узак мөөнөттө аткарылышын күтө албайт. Кечиктирилгис чара катары 1-июлдан тарта алыскы райондордогу, кичи шаарлардагы жана айыл жерлериндеги саламаттыкты сактоо мекемелеринде иштеген дарыгерлер үчүн кошумча дем берүү программанын алкагында дарыгерлердин санын 200дөн 500гө чейин көбөйтүүнү тапшырамын. Ошондой эле врачтын депозитинин кварталдык суммасы 38.000 сомдон 66.000 сомго чейин жогорулатылат. Бишкек жана Ош шаарларынан башка республиканын аймактарында дарыгерлердин жетишсиздигин эске алуу менен чукул чара катары педиатрларга,
неонатологторго, хирургтарга, анестезиологторго жана реаниматологторго 20 000 сом өлчөмүндө кошумча айлык төлөм киргизүүнү тапшырдым. Бүгүнкү күндө бизде жаш дарыгерлер жетишсиз. Алыскы же бийик тоолуу аймактарда эле эмес, керек болсо облустук борборлордо да жаш медиктер жок экенин көрүп турабыз. Андыктан практикадан өтүп жаткан клиникалык ординаторлорду жана интернатурадагы дарыгерлерди тартуу жана аларга стимул берүү үчүн 20 000 сомдон атайын төлөмдөрдү киргизүүнү милдеттендирдим. Булар жөн гана кечиктирилгис чаралардын тизмеси. Мен жогоруда айтканымдай, президенттик администрация бүгүнкү күндө медициналык тейлөө тармагында гана эмес, башка тармактарда да орто жана узак мөөнөттүү кадамдарды караштырып жатканын баса белгилеймин. Эң негизгиси биз биргелешип аракет кылсак, мамлекетибиз жылдан жылга социалдык милдеттенмелерин аткарууга мүмкүнчүлүктөрүн арттыра берерине ишенемин. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, эң башкысы биз билим берүү болобу же саламаттык сактообу айтор адамдык капиталды өнүктүрүүгө инвестиция салабыз. Анткени адамдык капитал биздин эң чоң байлыгыбыз. Ошондуктан мекенибиздин бардык аймактарындагы миңдеген адамдардын башын бириктирген жаңы кадам социалдык мобилизациялоо кыймылына старт берип жатабыз. Булак бара-бара дайрага айланышы керек. Ал эми бул кыймылдын башында биздин айымдар турарын баса белгилеп кетпесем болбос. Социалдык контрактка 13 000ден ашык адам катышса, алардын дээрлик 95%-ын биздин аялдар түзөт. Аял заты. Бул азыркы замандын каармандары, биздин эже карындаштарыбыз үй бүлө экономикасын түзүүдө жигердүүлүктү көрсөтүп келатканын далилдеп турат. Ошондой эле кыргыз айымдары ар дайым өз алдынчалыгы, эркин мүнөзү, үй бүлөнүн, элинин тагдыры үчүн эркектер менен катар эле жоопкерчилик ала алышары менен өзгөчөлөнүп турат. Бар болуңуздар, кымбаттуу эже карындаштар, сиздерге терең таазим. Быйыл социалдык контрактты ишке ашырууга 2 миллиард сом бөлүштүрүп жатабыз. Мындан тышкары жакырчылыктан чыгууга мүмкүндүк берүүчү социалдык контракттын ар кандай жаңы форматтарында карап жатабыз. Мисалы, мурда социалдык контракт ийгиликтүү ишке ашыра алган эң алдыңкы, ушу залда отурасыздар го дейм, 600 кишиге банк аркылуу эң төмөнкү пайызда 200 000 сомдон насыя берүү каралууда. Министрлер кабинетинин алдында көп балалуу үй бүлөлөрдүн жакырчылыгын 2 эсе кыскартуу милдети турат. Бул өтө татаал жана ар тараптуу маселе, анын чечилиши системалуу мүнөзгө ээ болуш керек. Көрүлүп жаткан бардык чаралардын пайдалуу болушу, жарандарыбыз үчүн сезилерлик натыйжаларды бериши, үй бүлөлөрдүн жашоо турмушунун жакшырышы биздин мамлекет үчүн, жалпы эл үчүн өтө маанилүү. Социалдык контракт боюнча келишимди ишке ашырууда жергиликтүү бийлик органдарына маанилүү роль жүктөлөт. Анткени социалдык контракттын катышуучулары үй бүлөсүнүн экономикалык жыргалчылыгын гана жакшыртпастан, аймактын экономикасынын өнүгүшүнө дагы салым кошушат. Ошондуктан жергиликтүү бийлик органдарынын милдети социалдык контракттын катышуучуларынын бизнесин өнүктүрүү үчүн шарттарды, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү болуп эсептелет. Бул жерде үй бүлөлөрдү колдоонун маанилүүлүгү жөнүндө сөз кылганда, жергиликтүү бюджеттен каражат берүү же азык-түлүк пакеттерин көтөрүү жөнүндө сөз кылган жерибиз жок. Колдоо системалуу мүнөзгө ээ болуп, бизнести өнүктүрүүгө өбөлгө түзүп гана жардам берип туруш керек. Мен бүгүнкү кеңешмедеги мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу жогорку кеңештин төрагасы баштаган эл өкүлдөрүбүзгө да кайрыла кетейин. Социалдык тармакты өнүктүрүүгө, экономиканы алдыга жылдырууга багытталган бир катар маанилүү мыйзам долбоорлору парламенттин кароосуна киргизилип жатат. Мына ушул документтерди ушул июнь айында карап бересиздер деп суранабыз. Элдин жашоо турмушун көтөрүү максатын көздөгөн демилгелерди колдоп, ыкчам кабыл алып берип турсаңыздар жакшы болот. Урматтуу социалдык контракттын катышуучулары, сиздерге талыкпай эмгек кылуу менен үй бүлөңүздөрдүн, жакындарыңыздардын, кошуналарыңыздардын жана досторуңуздардын жашоосун өзгөртүүгө болгон кадамыңыздар үчүн чын дилимден ыраазычылык билдиремин. Сиздер башкалардан да
башкалардын да жакырчылыктан чыгуусуна мүмкүнчүлүк берип, жумуш орундарын түзүп жатасыздар. Буюрса, бир чынжырча сыяктуу бул аракеттер акырыңдык менен уланып, миңдеген адамдардын жашоосу жакшырат. Сиздер буга чейин калыптанып калган эски стереотипти бузуп, үй бүлө экономикасынан баштап, өнүккөн коомду комплекстүү курууга ишенимдүү кадам таштаган жаңы муундагы ишкерлердин кыймылдаткычы, түзүүчүсү болдуңуздар. Жаңы багыттар менен тармактарды өздөштүрүп, креативдүү бизнес идеяларды ишке ашырып жатасыздар. Сиздердин араңыздарда жашыл өндүрүштү, IT индустриясын жана билим берүү долбоорлорун өнүктүрүүчүлөр дагы көп. Албетте, жетишкен ийгиликтериңиздер бизди сыймыктандырат, башкаларга шык дем берип, биргелешип баарын жасаса болот деген ишеним ого бетер күчөйт. Биздин мындай тажрыйбабыз Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлинде дүйнөдөгү жакырчылыкты жеңүүнүн эң натыйжалуу моделдеринин бири катары таанылып, башка мамлекеттердин социалдык экономикалык көйгөйлөрүн чечүүгө сунушталганын сыймыктануу менен айта аламын. Биз биримдигибиз менен эң татаал маселелерди чечүүгө жана кандай гана болбосун эң татаал чакырыктарга жооп берүүгө жөндөмдүү экенибизди далилдей алдык. Буюрса, Кыргызстан жакырчылыктан чыгууда башка мамлекеттерге үлгү болот. Бүгүнкү жыйындын урматтуу катышуучулары, ушул залда өлкөнүн өнүгүшүнө жан аябай салым кошуп жаткан мекендештерибиз, Кыргызстандын чыныгы мекенчил уул кыздары дагы олтурушат. Социалдык чөйрөгө мааниси зор мектептерди, жолдорду, көпүрөлөрдү куруп, китепканаларды, бала бакчаларды өз чөнтөктөрүнөн каржылап ачып келе жатышат. Бул бабалардан бизге калган берешендик, жоомарттык, кол ачыктык мүнөзүбүздүн сакталып, кийинки муунга жеткендигин, кыйынчылык учурда жардамга келип, мамлекетке колдоо көрсөтүүгө даяр мекенчилдиктин белгиси деп билебиз. Дал ушундай иш-аракеттер биздин коомубузду бириктирип, өлкөбүздүн өнүгүшүнө өбөлгө болот. Мен сиздерге ата мекенди өнүктүрүүгө кошкон салымыңыздар үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдиремин. Биз буюрса туруктуу өнүгүү жолуна чыга алдык. Ошентсе да алдыда көптөгөн кыйынчылык жана азыркы замандын чакырыктары турганы белгилүү. Мындай татаал жолдо күтүлбөгөн ар кандай опурталдуу иштер болуп кетиши мүмкүн. Биз аларды жеңип чыгышыбыз керек. Биз ар дайым ынтымактуу бололу, биримдигибизди бекем сактайлы, иштен иритүүнү, сырттан чиритүүнү каалаган бузукуларга, көрө албастарга азгырылбайлы. Эң башкысы мамлекетибиз өнүгүп, өлкөбүз чыңдалышы керек. Жалпы журтубуз биримдиктүү, элибиз ынтымактуу болсо, биз бардык оор сыноолорду бирге жеңип чыгабыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.